Так, биринчи заказ 623 сом, 36 мүнөттө завершить этебиз. Так, эмени көрөбүз. Экономду тарс өчүрөбүз. Падилам коюп келгенмин. Шопоковдон. Күнтүү менен келдим. Барыңыздар ассаламу алейкум. Жалпы жамаат такси чыккан мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, байкелер, барыңыздар Курбандык куршак күнүңүздөр менен жана кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Туугандар, бүгүн 27 февраль жума күнү, барыңыздар жума күнүңүздөр менен биринчи заказды Падилам бою алып келдим. 623 сомго, 477 сом мага калыптыр. Так, статус уровень, то есть бронза, рейтинг 486, машина Hyundai Sonata 2020, комфорт плюс тарифинде иштеген учур. Бүгүнкү жумуш кандай болот? Бүгүнкү жумушта кандай жаңылыктар болот жана кандай заказдар болот деген вопроско ушул видеонун жооп аласыздар. Саат 10го банкка барышым керек. Ошол банктан чыгып туруп дальше улантаммын. Азыр саат 8:42 болду. Падиламга бошакка барсам болуш керек. А так, азыркы учурда Бозболток деген көчөдө турамын. Алып келген пассажир могул жак алып келдим. Бул жак эмне экенин билбейм, бирок бир компания окшойт го деп ойлоп калдым. Ким билген болсо жазып кетиңиздер. Бул жакта эмне бар экенин мага да аябай кызык болуп жаткан кез. Администрация президентство или что тут? Президенттин жана министрлердин кабинети дейт. Ызлап келдим. Точка неме коюп койтур да. Бул карта мени могондаласын атпайбы? 237 сомго келдик. Так, дальше что там? Дальше түз барып чыгып кеткенби мен, хотя бы. Түз барып чыгып кетсем болсо керек. Мен бара турган жака. Так, заказдап келдим. 130 сом, 7 мүнөттө келдик. Эми, по-моему, уже бара турган жака дагы келип калдык окшойт, по-моему, же дагы 9 мүнөт бар. Бишкекте погода бүгүн жакшы. Кечегиндей жан чачын жок, асман ачык, көк асман. Так, 10 мүнөттө келдик. 151 сомго келип калдык. Келген жерибиз Азия Молл. Куликов кофейнясы дейт. Так, пока заказ жок. Дальше кыбырабай кеттик. Так, 17 мүнөттө келдик. 220 сомго. Кийинки заказ Трент Бостон дегенден алып туруп Сухабатырга барат экенбиз. Кеттик анда. Мына арчып кош керек эле айнегенин камерасын, точнее. Мутный болуп көрүнбөй, жүзө тутпайбы? Так, 6 мүнөттө 125 сом. 6 мүнөттө 125 сомго келдик. Кыргызстандын Москва, Бишкектин Москва Сити сол кол ошондо. Базар жок, аэропортко заказ түштү. Неужели? Так, мен аутсак алып келдим. 10 мүнөттө 194 сомго. Платный ожидание болгон, бир 5 мүнөттө 6 мүнөттө, по-моему. Так. Жакшы болду. Аэропортко көптөн бери барып келем. Так, аэропортко келдик. 944 сомго 53 мүнөттө. Медеровада кыйла пробка туруп калдым да. Жок жерденчи. Атак ушундай. Так, мой райондон чыгып эле кеттик кайра. То есть мой район дейм да, аэропорттон чыгып эле тыйылдыраак барсам заказ берет деген ойдо. Атак аэропортко мой район менен келген болсоңор ушундай экен. Ошол үчүн кимде ким мой район менен келген болсо кайра сразу чыгып туруп проводник бирок бербейт экен да. Потому что көп заказ аз болуп туруп, водителдер көп да бербей коет экен. Ошол үчүн кайра могу шаар көздө айдап берейин азыр. А так, кимде ким туугандар парк издеп жаткан болсо, мен силерге Автосити паркын сунуштап кетейин.
ушул паркка кошулуп 1,5% комиссиядан берип иштесеңиздер болот. Жана бул паркта ыксан бонус, страховка, приздер көрсөтүлгөн. Кимде ким ушул паркка кошулган болсо, ар бир берген комиссияңыздардан коркпой, мен дагы кайрымдуулук кылып атам деп туруп иштесеңиздер болот. Номерлерин калтырып кетем туугандар, кимде ким кошулуп иштеген болсо, кошулуп иштеңиздер. Автосити менен чогуу болуңуздар демекчи мен. Мен азыр шаар көздөй кетип атамын кайра. Так, село Манастан село Манаска келдим. 4 минутта 146 сом. Кийинки заказ пока что жок. Чыгабы деген сөз да, заказ бул жактан эми. Жокна заказды го сразу эле берди. Эне ачыкканда элечи. Бул жерде орус туугандар көбүрөөк жашайт окшойт походу, болсо. Жанагы алып келген пассажирди кайра алып келдим. Ошол жерде турдум да бир 20 мүнөткө жетпей, жок 20 мүнөт эмес, 12-13 мүнөт туруптум. Турганда кайра ошол адам заказ кылды. Кайра үйүнө алып келип, азыр эми акырын айда берейинчи шаар жака. Чыгаптыр заказ. Жокко заказ дагы деле. Так, Мооренду өчүрөйлүчү. Домой коюп көрөйлүчү. 38 мүнөт дейт. Не болот экен? Экономдудан жандырайлы. Жума болуп эме болуп атат го дейм походу. Коэффициент мына. Могул жерде жанып турат. Башка жок коэффициент. Атак бүгүн мен канча пробег жүрдүм, айтайынбы? 121 км жүрүпмүн. 6 сааттан бери машина жанып турат экен. Заказ жок, ушинтип. Почти что 20 мүнөт болуп калды. Где-то 20 мүнөт болуп калды, заказ жок. BID E2 боло эми. Деп. Короче говоря, ушундай болуп жатат Москвада дедим го. Кыргызстанда, Бишкекте кыштын предпоследний күнүндө коэффициенттер ушинтип өчүп калды. Эртең суббота, кыштын акыркы күнү, анан кийин жаз болот. Мондай жашылдар өсүп, полялар жаналып, тиричилик башталат. Көп адамдар кайра өздөрүнүн жумуштарына, поляга чыгат. Анан кийин такси кайра жанданат. Такси жанданганда коэффициент өчпөй турган болот. Ошондой, туугандар. Ну, как теперь, что теперь? Ал жагын көрөбүз.